Assalamu alaikum достор. Азыркы заманда илим техниканын өнүккөн заманы. Бирок ушундай заманда дагы адамдардын арасынан чандасы Кудайга ишенбейт. Анда эмесе алдыңкы окуя сиздер үчүн. Бир күнү университетте философия сабагынан берген профессор студенттерден мынтип сурайт. Мына бул дүйнөдө бардыгын Кудай жаратканына биз ишенебиз. Туурабы? Туура, Кудай жараткан деп студенттердин арасынан бирөө чечкиндүү жооп берет. Эгер андай болсо, Кудай жамандыкты да жараткан турбайбы? Туурабы? Бизди жараткан соң биз кылган жамандыктарды да жараткан. Демек Кудай жамандыктарды да жаратуучу, а биз болсо жамандыктар үчүн жоопкер кылабыз. Бул логикалык жактан туура эмес деп ишенимин түшүндүрөт. Студент мындай жоопко эч нерсе дей албай туруп калат. Профессор дагы бир жолу Кудайга болгон ишеним миф экенин тастыктагандай маашылана өзүнө ыраазы болуп калат. Бир убакта студенттердин бирөөсү колун көтөрүп: "Агай, сизге суроо берсем болобу?" дейт. "Албетте." Студент ордунан туруп: "Агай, суук деген барбы?" дейт. "Бул эмне деген суроо?" "Албетте, суук деген бар. Сен эмне, суукта үшүп көргөн жок белең?" Студенттер жабыла күлүп калышат. Алиги студент мындай дейт: "Чынында агай, суук деген болбойт. Физиканын закондоруна ылайык, биз суук деп билген абал жылуулуктун жок абалы. Адамда же кайсы бир нерседе белгилүү бир даражада жылуулук энергиясы болот. Абсолюттук нөл жылуулук энергиясынын таптакыр жок абалы. Суук деген болбойт. Биз жылуулуктун жок абалын берген түшүнүктү суук дейбиз. Туурабы?" "Туура" дейт профессор макул болуп. "Дагы бир суроо берейин агай." "Мейли" дейт ал бир аз чечкинсиз. "Караңгылык деген болобу?" "Албетте болот. Кечинде караңгы кирет да." "Сиз дагы жаңылышасыз. Караңгылык деген жок. Ал жарыктын жок абалы. Биз жарык нурун изилдей алабыз, бирок караңгыны изилдей албайбыз. Ньютондун призмасынын жардамы менен жарыктын бир канча түстөн турарын жана алардын узундугун изилдей алабыз, бирок караңгылыкты антип изилдей албайбыз. Кичинекей жарык нуру караңгылыкты нурданта алат, бирок тескерисинче болбойт. Бир жердин канчалык даражада караңгы экенин андагы жарык шооласынан улам билебиз. Караңгылыкты изилдей турган эч кандай сапат жок. Туурабы?" Профессор туура дегендей ирексизден башын ийгейт. "Жамандык өзү деген барбы?" деп кайра суроо узатат баягы студент. "Албетте, мен айтпадымбы? Биз аны күндө көрөбүз. Адамдардын бири-бирине, айлана чөйрөсүнө, жаныбарларга, ата-энесине кылган жамандыгы көп эмеспи? Булардын баары жамандык болуп эсептелет да." "Жок, жамандык деген нерсе болбойт агай. Суук менен караңгылык болбогон сыңары жамандык да болбойт. Бул сөз жакшылык болбогон абалды түшүндүрүү үчүн кабыл алынган. Жамандыкты Кудай жараткан эмес. Адамдын жүрөгүндө жарык жана жылуулук сыяктуу ишеними жана сүйүү деген жашайт. Ошону менен анын коомдогу даражасы ордо аныкталат. Бирок жамандык андай эмес. Ал кишинин жүрөгүндөгү улуу жаратканга болгон сүйүүсү, ишеними, үмүт жашабаган абал. Бул жылуулук жокто суук же жарык жокто караңгы болгон сыяктуу. Бул турмуш чындыгы." Достор, сиздер азыркы студенттин оюна кошуласыздарбы? Ушул студенттин айткан ою туурабы? Далилдеп берген далили чындыкпы? Өзүңүздүн оюңуздарды комментарийге калтырыңыздар. Жана ошондой эле биздин каналга подписаться бөлүмүн басып, биздин ушундай окуялардан алдын ала кабардар болуп туруңуздар. Буюрса, баары жакшы болот.